9 ноябрь күнү Токтобаевтердин үйү чоң кубанычка бөлөндү. Жубайы Айнура 3 эмтерип, 2 кыз 1 уулду болушту. Ымыркайлар азырынча төрөт үйүндө, жакын арада үйүнө чыгарылат. Кудай деп эле турабыз, балдарыбыз аман эсен чоңойсун деп ушу Кудайдан эле жардам сурап, Кудайдан үмүт кылып атабыз. Ошо сезимим, энелик сезимим, кандай десем эми. Кубанычта элемин. 3 эмден тышкары жубайлардын дагы 2 баласы бар. Эми 5 баланын атасы чоң үй бүлөнү багуунун жолун издеши керек. Мындайда бала сүйүүнчүнүн көмөгү чоң. 84 жаштагы энем бар, Баатыр эне, тылдын ардагери. Ошо киши жолдошумдун боюнда бар кезинде эле ошо Кудайым берет деп эле эркектер ошо Кудай берди коем деп атып эле ошо уул баламдын аты Кудай берди. Андан кийинки 2 кызымдын атын бир туугандары коюшту. Керемет, касиет деп. Жаң төрөлгөн ымыркайга мамлекет 4000 сом сүйүнчү берет. Ал эми үй бүлөдө бир учурда 3 жандан ашык бала төрөлсө, ар бир балага 50 000 сомдон төлөнөт. Бүгүнкү күндө ушу балага сүйүнчүнү алуу үчүн атайын банктан счетторду ачуунун зарылчылыгы жок, кандайдыр бир документтерди топтоонун зарылчылыгы жок. Болгону ошол балага күбөлүк алганы кайрылганда эле, ошол кайрылган жерине мен балага сүйүнчү алат элем деген гана арызды берүү керек. Ошондой эле ата-энелерге жардам иретинде ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн жеке ассистент бөлүнөт. Ал оорукчан баланы багууга жардам берет. Мындай кесип ээсинин айлыгы жашоого керектүү өлчөмдү түзөт. Ошондой эле өмүр бою оорукчан баласын баккан энеге пенсияга чыгуу мүмкүнчүлүгү бар. Асель Акматалиева, Елена Ткаченко, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.